Мадумаров тууралуу. Мадумаров да азыр мамлекеттик чыккынчылык беренеси менен кармашпадыбы? Бул деген 2009-жылкы Кыргыз-Тажик чек арасындагы протоколго кол коюп койгон деген жүйө менен кармалышат да. Именно ушул жүйө менен Мадумаровду камаса кандай минус болот бизге? Ошол боюнча айтып берейин. Биз буга чейин тажиктер менен ушул чек ара маселесинде аябай ызчуу болуп атпайбызбы? Ар кандай окуялар болуп атат. Ошонун бирден бир себеби дагы ушул 275 метрбү мындай так санын билбейм. Ошончо жерди талашып келебиз да. Бул стратегиялык мындай маанилүү жер да, чынындачы. Өзүм дагы барып көргөм ал жерге. Ошол жерге Мадумаров кол коюп берип койгон, бул протокол ишке жарайт деп тажик тарап биздики деп талашат да. Биздин саясатчылар буга чейин жок, бул протокол ишке ашпай калган, бул документтик күчкө ээ эмес деп талашып келишкен бүгүнкү күнгө чейинчи. Анан эми азыр Мадумаровду ушул ушул протоколдун негизинде Мадумаровдун камалышы, бул протокол документтик күчкө ээ, буну биз тааныйбыз деген менен барабар болуп калат тугандар. Эмне үчүн какшатам? Мадумаровду миң жаман көрүп, миң тимеле бизге желмогуз көрүнсө дагы, именно ушул протокол менен камабашыбыз керек. Анткени эртең тажик тарап айтат, силер бул документти таанып эле тиги ушуга кол койгон Мадумаровду камабадыңарбы өзүңөр деп эртең биздин бетибизге коюп берет да. Ошон үчүн айтып атам, Мадумаровдон дагы ушул протоколдун мааниси өйдөрөөк турат тугандар. Анан негизи эле азыр ушул бийликтин тушундагы жападан жалгыз оппозиция Мадумаровду камап коюшу бул бийликке бир аброй же болбосо абийир алып келбейт тугандар. Баары бир кичине мындай салмак болуп, оппозициядагы болуп бирөө чындыкты айтып турганы жакшы. Ошо тепкилеп, ушкулап, сөккүлөп